ОШМунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери менен биргеликте окуу жайдын номер 1 жатаканасындагы студенттерден кабар алды. Алгач ректор аталган жатакананын студенттик профилакториясы менен жакындан таанышты. Бүгүн биз мына Ош мамлекеттик университетинин студенттик жатаканаларын кыдырып, таанышып, студенттердин жашоо шартын көрүп чыктык. Негизинен ошол бүгүнкү күндөгү түзүлгөн шарт ошол студенттер үчүн дээрлик канааттандырарлык экен деп айтсам болот. Андан сырткары ошол студенттик атайын профилакториябыз бар. Ошол профилакторияга студенттер 1 ай 20 күндөн атайын путевкалар менен келишип, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап, кошумча дары-дармектерди алып, кандайдыр бир медициналык жардамдарды көрүп мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жерде эс алып аткан студенттерибизге жолугуп, алардын сунуш пикирлерин, ойлорун уктук, ыраазычылыктарын уктук дегендей. Буюрса биз ошол бардык университеттин жатаканаларына ошол бүгүнкү заман талап кылган шарттарды түзүп, биздин ушул жатаканаларга керек болсо баягы сырттан келген биздин өнөктөш университеттерден келген студенттерибиз дагы келип жатып кете турган, аларга дагы келсе кадимгидей ошол мындай мейманканалардагыдай шарт боло тургандай мүмкүнчүлүктөрдү түзөлү деп аракет кылып атабыз. Себеби бүгүн мисалы 20 жыл, 30 жыл мурдагы жатаканадагы шарт ошол мезгилдеги талаптарды канааттандырса, бүгүнкү биздин биринчи курска келген студенттерибиздин талаптары бир топ башка болуп калды. Себеби азыр айыл жерлерине чейин ошол үйлөрүндө баардык шарттарды түзүп алышкан. Биз дагы ошого ылайык студенттерибиз үчүн кошумча шарттарды жараталы деп аракет жасап атабыз. Студенттик профилакториянын бир катар санитардык эпидемиологиялык кырдаалга даярдыгы, жаңы ишке берилген ашкана, жылуулук системалары жана курулуш иштерине күбө болду. 1990 жылга чейин ошол Союз убагынан каржыланып жакшынакай иштеп келе жатып, кийин 5 жыл токтоп калып, анан кайра 2000 жылы кайра ачууга туура келди. Ошодон бери үзгүлтүксүз иштеп келе жатат. Негизгиси Ош мамлекеттик университеттин студенттери келип дем алат. 20 күн профсоюздун правком аркылуу путевка алышып, акысыз 20 күнгө лечениясы, 3 маал ысык тамагы менен, шарты бар комнатасы менен ушул жерден дарыланып 20 күндөн кийин чыгып кетет. Номер 1 жатакананын 1-2 кабаты капиталдык оңдоодон өтүп, учурда 3-4 кабатынын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. ОШМунун профилакториясында ар бир айда 20 студент кабыл алынып, жылына 500 студент дарыланууда. Студенттерге күнүнө 3 жолу тамак берилет жана ар күнү жаңы аш тизме түзүлөт. Мындан сырткары ар бир студент дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, дарсанвол, ингаляция, куф, вибромассаж, салюкс, светованна менен дарыланып чыгат.